Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары. Күнүңүздөр менен биздин Талас жарнама YouTube каналынын жана Мойдом кыймылсыз мүлк агенттигинин катталуучулары баарыңыздарга ысык салам. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында ушул тагыраак айтканда Оторбаева көчөсү Чубак Сатаев менен кездешкен болжолу менен 50 метр аралык базарга жалпысынан караганда 200 метр аралыкта жайгашкан даяр бизнес Агдан склады фасоль алган жер сатка чыгып жатат. Видеодон алыстабаңыздар, мен сиздерге толук түрдө башынан аягына чейин тартып берем. Өзүңүздөр билгендей, бул жер жакшы инфраструктура жайгашкан, номер 6 мектеп, Газпромдун жаңы салынган заманбап детский садиги, футбольный газон жана Саян мебельный салонунун бет маңдайында мына ушул Агдан азыркы учурда иштеп жаткан готовый бизнес сатка чыкты бүгүнкү күндө. Жалпы аянтын айта кетели, жалпы аянты 8,5 соток. Экранда мен бул жердин эсин номерин чагылдырып жатам, ошого сөзсүз байланышып, баазын келишип, сөзсүз түрдө кабарлашыңыздар туугандар. Мына бисмиллахиррахманиррахим кирип келе атабыз. Кирип келгенде эле өзүңүздөр көрүп тургандай аябай ичи аябай кенен. Мен сиздерге азыркы учурда бүт бардыгын квадратураларын, размерлерин толук түрдө айтып берем. Экрандан алыстабаңыздар. Мына ангардын сол капталына киргенде эле бул жакта приемный пункт бар экен. Приемный пунктта бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай жылууланган, пластик терезелери баары салынган, камера видео наблюдениясы менен толук түрдө приемный пункт бар. Бисмилла деп киргенде бул жакта 3 комнатасы бүт заманбап ремонту менен, толук шарты менен ысык суу, мустак суу 3 комната жашаганга үйү бар. Бул жагына киргенде эле гостиный экен. Мебелдерин баардыгы өзүнүн ордунда расстановка болгон, телевизор, үйдүн ичи аябай жылуу экен. Мына мен сиздерге бүт баардыгын чагылдырып берейин. Үйдүн бул капталына киргенде мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта санузелдин баары жайгашкан, газ плита, холодильник, стиральная машина бүт баардыгы бар бул жерде. Бул жактан дагы үйдүн бул тарабына чыга турган запасной выход бар. Бул жакта мына өзүңүздөр көрүп тургандай душевой кабинкасы, Аристон бүт баардыгы жайгашкан. Канализациялардын баардыгы центральный, бүт баардыгы кошулган. Андан соң үйдөнкү комнаталарды кирип тартып берейин. Ал жакта спальня бар экен жана балдардын бөлмөсү бар экен, детский. Мына туугандар, мен сиздерге бул жерде отоплениясын көрсөтүп коеюн. Үйдүн ичи аябай азыркы учурда ысык экен, жылуу. Мына бул жагы детский комната. Бул жерде балдардын бөлмөсү экен. Двухъярусный кровать бар экен. Аябай жакшы жасалыптыр үйдүн ичи. Таза, тыккан, жакшы экен. Эң негизгиси бул үйдүн ичи жылуулугу мага аябай жакты. Ар бир комнатасында паровой отопление баардыгы киргизилген. Киргенде эле билинип турат, үйдүн ичи аябай жылуу экен. Андан кийин бул жакта спальня, ата-энелер бөлмөсү. Мына бул спальнянын ичи дагы аябай кенен экен, жакшы. Спальнянын ичинде дагы отопление паровой менен бүт баардыгы коюлган. Жакшы экен туугандар, мына даяр бизнес бүт баардыгы жакшы жерде жайгашкан, инфраструктурасы жакшы, аянты аябай кенен, 8,5 сотик. Бизнес кылып жана ушул жерде жашынакай болуп жашаганга дагы толук түрдө 3 бөлмөлүү комнатасы менен, шарты менен экен. Мен сиздерге ангардын ичин тартып берейин. Жалпы квадратурасы 630 квадратный метр. Мына бул жакта фасоль сорттой турган же кандайдыр бир аппараттар турат. Буну ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп, балким баасы келишсе, буну дагы сиздерге тыштап кетиши мүмкүн. Азыркы учурда бул жерде фасоль алынган склад, данный время иштеп аткан учур, приемка болуп аткан учур мына туугандар. Андан соң бул жакта дагы өзүнчө чоң склад бар. Мен сиздерге азыр ичин толук түрдө тартып берем. Бул жактын баардыгы да круговой жакшы салынган экен.
эч жеринде баягы кемтик жери жок. Бүт полностью мына. Үстүңкү жабылган листтеринде караңыздар, аябай сапаттуу, жакшы материалдар менен жапкан экен. Аябай бийик кылып. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта өзүнчө склад. Анан соң кайра бул чоң ангар менен баратканда оң жак бетте утепленный өзүнчө чоң склад бар экен. Бул жакта дагы утепленный полностью мына. Жылууланган азыркы учурда картошкалар турат бул жерде. Мына отопленияны азыр мен сиздерге толук түрдө тартып чагылдырып берем. Толук үйдүн ичине ушул складка бул жердин ээси айтып атат, бул жерде көбүнчө фасоль сорттошуп отура турган жер болчу деп. Ошондуктан азыркы учурда эшик ачылып турса дагы аябай жылуу мына. Оттун көрүп атасыздар күйүп турганын. Бул бөлмө аябай жылуу экен. Отопление толук түрдө тартылган экен мына бүттүк жагына. Бул жагына дагы, этек жагына дагы. Форточкалардын ачыгына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Анан бул складтан бул короо жакка чыгабыз. Бул жерде бул фундаменттин тиешеси жок. Мына контейнердин бүткөн жеринен ушундайнан чегара бар экен. Мына бул пристройканы көрүп атабыз. Түз караганда пристройка ошо менен чегаралашып турат. Сол жак беттеги пристройканын тиешеси жок бул видеого. Бул жакта да өзүнчө склад бар. Негизи бул жак кухня болуп жасалган экен. Азыр мен сиздерге ичин тартып берем. Ичинде туалет, ванна, душ бүт бардыгы бар. Мына киргенде кире бериши, бул жери азыр толук түрдө бүт элек. Жыгачтардын баары ташталып, шыбагы бүтүп. Мына мен сиздерге көрсөтүп берейин азыр бул жагын. Бул жагы санузел экен, душ бар экен бул жерде. Бүт түтүктөрдүн баары тартылган, бүт бардыгы орнотулган, толук түрдө даяр. Жана бул жагы ашкана. Рабочийлердин тамак иче турган жери болгон экен. Бирок бул жерди каалаган багытка пайдалана берсеңиздер болот. Бир гана ашкана эле эмес, мына бул жерге кухонный уголокко дагы суу түтүктөрдүн баардыгын чыгарып койгон экен. Негизи эле туугандар, бул бизнес объект мага аябай жакты. Себеби дегенде базардын түйү, жанындагы бүт мектеп, бала бакча, жанагы бүт нерселердин баардыгы түйүндө. Шаговой доступности деп коет бизде. 5 мүнөттө базарга барып, 5 мүнөттө центрге жетебиз. Жана мектеп, спорт аянтча, бала бакча, мебельный салон, тойканалар, бүт бардыгы жанында. Мен колуман келишинче сиздерге тартып бердим. Экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.